Assalamu алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр. Ободо ой пикир көрсөтүүсү. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз сиздер менен 2 айлык тынуудан кийин кайрадан көрүшүп отурабыз. Сиздер менен сак саламатта көрүшкөнүбүзгө абдан кубанычтабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүн күндүн азыркы учурдун эң маанилүү темаларынын бири болгон билим берүүдөгү онлайн системасы менен окутуу процессин талкууламакчыбыз. Жана ошондой эле жалпы эле билим берүү системасы жөнүндө сөз кылабыз. Биз ошого байланыштуу студиябызга атайын коноктор чакырганбыз. Алмаз Акматалиев мырза, Кыргыз Республикасынын президентинин алдында Башкаруу академиясынын ректору, профессор. Ошондой эле Алмаз Бейшеналиев мырза, Борбор Азия институтунун директору, илимдин доктору. Куш келипсиздер, урматтуу коноктор. Анда Алмаз агай, сизден баштасак, мына өзүңүзгө белгилүү болгондой, тажылуу вирус пандемиясына байланыштуу март айынан бери биздин өлкөбүздө эле эмес, жалпы бүтүндөй дүйнө жүзүндө окуу процесси мектептерден болобу, жогорку окуу жайларын баардык жерде онлайн ыкмасы менен окутулуп атат. Албетте бул шартка байланыштуу ушундай болуп атат. Ошол эле учурда бунун эң чоң зыяны ушу билим берүүнүн сапаты абдан төмөндөп, начарлап кетишине чоң терс таасирин тийгизип атат да. Канткенде ушул нерседен эпидемиологиялык абал оңол боюнча чыга албайбыз деп атат, бирок кандай кылыш керек? Ушул учурда мына көп маселелер бар экен да, ушул боюнча сиз өзүңүздүн оюңузду айтсаңыз. Сиз туура белгилеп кеттиңиз. Эми мындай жөнөкөй сөз менен айтканда бул айла жоктун иши болду да. Себеби ден соолук, балдардын ден соолугу, студенттердин ден соолугу биринчи планга чыгып калды. Ошон үчүн айла жок, биз эле эмес, баардык дүйнө сиз айткандай ошого өткөнгө мажбур болдук. Эми мындай да, баягы начарлап кетти же начарлаган жокпу деген тажрыйбаны мындай изилдөө жасаш керек да аны үчүн. Анан бул ыкманы менин оюмча кайсы жерден, кайсы жаштагы окуу системасына, кандай деңгээлде, канчалык тереңдикте колдонуу деген маселени карап чыгышыбыз керек да. Балдар үчүн, өзгөчө башталгыч класстар үчүн өтө кыйын. Буну түшүнүш керек. Эми бул техника менен байланыштуу. Анан мисалы башталгыч класстардын балдары мектепке барбай калгандын чоң залакасы бар. Аны түшүнүшүбүз керек. Себеби мектеп бул баягы жалаң эле баягы санаганды, окуганды үйрөткөн мекеме эмес да. А жерде тарбия, социализация деп коебуз, баягы коомдоганды өзүнө алып жүрүш керек, команда, ойнош керек, анан бири-бири менен пикирлеш керек, баарлаш керек деген чоң маселе турбайбы? Онлайнга өтүп атканда эң негизги ошол нерсе жоголуп калып атат. Эгер жогорку окуу жайларды алсак, а жерде ситуация кичине башкачараак. Себеби дүйнөлүк практикада пандемияга чейин деле бул ыкма колдонулуп келген. Мисалы мына мен эки эле мисалды айтайын. Дүйнөдө өзгөчө Европа мамлекеттеринде, мына Алмаз инебиз жакшы билет, Open University дегендер бар. А жер ачык университеттер, ошол платформа аркылуу ошол жерге материалдардын баары загружаться этет. Анан ынтызар адамдар келип ошол жерден окуп өздөрү, анан Zoom аркылуу же башка порталдар аркылуу чыгып, баарлашып, пикирлешип, чечип кете берет да. Экинчи мисал, Туркияда Эскишехир деген шаарда Анадолу университети бар. Түркиянын өкмөтү ошол жалгыз ошол Анадолу университетинде ошол узактыктан билим берүү укугун берген. А жерде 1 миллиондон ашык студенти бар. Алардын 24 саат иштеген улуттук каналында өзүнүн телевидениясы бар. Миңдеген, миллиондогон электрондук ресурстары бар окутканга. Сонун профессорлорду тарткан. Мен ошол университетте барып тааныштым эле. Бул дагы жаман ыкма эмес. Башка маселе, баягы эле таштап коюп эле, мына могу жерден таап аласың, могу жерден окуп аласың деген бул бир ыкма, бир подход да мындайча айтканда. А эгер мисалы мурун кандай эле мугалим ошол маалыматтын ээси болчу да, балдарга эмне үчүн лекция окуш керек болчу, же болбосо себеби мен мугалим катары көбүрөөк билчүмүн да.
Азыр болсо ал информациянын баары интернетте турат да. Азыр любой проблеманы Google'га кирсеңиз, мына видеосун көрсөтөт, мантыны кандай жасаш керек, насосту кандай жасаш керек деген баары турбайбы. Башкача айтканда, билим азыр баягы бүт дүйнө жүзүнүн адамзаттын менчиги болуп калды да. Эми маселе ошол мугалимдин жардамы менен ошол информацияны кантип алып, анан кийин кантип үйрөтүш керек. Бул уже башка система болуп калды да. Ошон үчүн менин оюмча, эгер бир сөз менен айтканда мындай ыгы менен айкалыштырып, аудитордук занятияларды анан портал аркылуу жасаса, өзгөчө студенттерге, өзгөчө магистратура деңгээлине, менин оюмча жаман деле нерсе жок. Мен ушундай ой менен жүрөм да. Рахмат. Алмаз мырза, мына сиз Европа университеттеринде мугалим болуп, ал тургай проректор кызматка чейин иштеп келдиңиз, Прага университетинде. Сиз Алмаз ага айткандай, бул тема сизге абдан ачык, белгилүү да. Бизде эми албетте техникалык мүчүлүштүктөр бар, технологиялык жактан биз кыйла аркадабыз да. Интернет маселеси деле ойдогудай эмес региондордо. Ушул ыкмага сиздин оюңуз кандай? Биринчиден, бул билим берүү процесси сөзсүз дүйнөдөгү баягы жалпы саясий тенденцияларга, дүйнөдөгү жалпы абалдарга да көз каранды, экономикалык өсүштөргө дагы. Анткени мына учурда жашап жаткан маселелер да ошондон келип чыгып атат да. Пандемия учуруна чейин балким Кыргызстан биз бул боюнча даярдыгыбыз жок болгон үчүн бизге жаңылык катары келип атат. Бирок Алмаз агай жогоруда белгилегендей, дүйнө жүзү бул система менен мурунтан эле таанышып, муну ар бир үйгө жеткирүү боюнча платформаларды иштеп чыгышканда, эң эле жөнөкөй мисалы мына постсоветтик өлкөлөрдөн Эстонияны алып келе турган болсоңуз, мисалы электрондук мектеп, бир мектептин ичинде болгон мазмунду, болгон билим берүү системасын электрондоштуруп даярдаганда, ал эмнеге жакшы болот? Бир эле мисалы пандемия учурунда эмес, жай турмушта дагы окуучулар мектепке келе албай калган шарттар болушу мүмкүн. Балдардын ден соолугуна байланыштуу, же белгилүү мөөнөттө сыртка чыгуу маселелери бүгүн актуалдуу болуп атат, баягы атасынын энесинин командировкасына байланыштуу, же өзү инвалид болгон, ДЦП болгон балдар бар, баягы мектепте барууга мүмкүнчүлүктөрү чектелген. Булар үчүн мамлекетте баары биз системаны электрондоштуруп, бир үлгү катары, образец катары бир мектепте электрондук школаны түзүп коюшубуз керек болчу. Бул пандемия жок эле учурда эле. Бул жагынан биз билим берүү министрлигинин бир утулушу деп мен эсептейм. Экинчиден, сапат жагына келгенде, туура сиз айткандай, билим берүүнү бүгүн билим берүү министри айтып атат, биз муну жеткирүүнүн багыттарынан бири 4 багыттан 2 багыт тандап алдык дейт. Булар Zoom жана WhatsApp баягы мүмкүнчүлүктөр аркылуу окуучуларга билимди жеткиребиз деп жатышат да. Маселе бул жөн эле платформада жеткирүү дегенде биз канча түрдөгү билим берүүнүн моделин жеткиребиз дегенди министрлик бүгүнкү күнү сүйлөбөй, анын ордуна кандай платформада жеткиребиз дегенди мазмундун ордуна коюп алып көрсөтүп атышат. Бул биздин Кыргыз Республикасында билим берүүнү уюштуруудагы чоң ката жана кемчиликтерди көрсөтөт. Мындайча айтканда, ошол отурган адамдардын маселени түшүнбөгөндүгүн баамдасак болот. Сапат жагына келгенде, сиз айткандай, эч качан баягы көзмө көз, баягы адамдын энергиясын алып, мугалим менен окуучунун ортосунда диалог, байланыш түзүлмөйүнчө кээ бир багалуулуктарды жеткирүү кыйын. Алмаз ага жогоруда жакшы белгиледи, бул сабак өтүү, билим берүү, бул ошол ичиндеги маалыматты гана берип коюш эмес, трансформациялаш эмес. Ошол учурда, ошол мугалим менен диалог болуп отурган учурда, ошол коом менен иштешкен учурда, ошол барып келген учурда, баардык жерде баягы окуучунун, студенттин психологиясы, характери, көп нерсеси калыптанат да. Ошондуктан бул жагынан алганда баягы салыштыруу жагынан кыйын. Бирок экинчиден алып көрсөңүз, ушу оңой мүмкүнчүлүктөрдүн бизге түзө турган кошумча жактарын, позитивтерин абдан көрүшүбүз керек болуп турат да. Эң жөнөкөй мисал айталы, Алмаз агай мисалы Кыргызстанда эң маанилүү жогорку окуу жайдын ректору. Эми алып көрсөңүз, агайдын университетине мисалы Москвадан, ошол эле Орто Азиядан, ошол эле дүйнөдөн, Америкадан, чыгыштан, батыштан профессорлор тарта албайт. Анткени аны тартып келиш үчүн эмне керек? Каражат керек, акча керек, аларды алып келиш керек, алар убакыт бөлүш керек, алар эч качан мындай келишпейт да, баягы чанда бир конок профессор келип кетпесе. Мына бүгүнкү күнү онлайн шарттардын түзүлүшү менен эгер агайлар өздөрүнүн окумуштуулар кеңешинде чечим чыгарып, биз
10-20% өзүбүздүн кадрларды, персоналды сырттан алалы, ошол эле МГУдан мугалимдер сабакка өтсүн, ошол эле мисалы Колумбия университетинен сабакка өтсүн деп, балким конок профессорлорго онлайн платформа түзүп берсе, элестетип көргүлө, кыргыздын студенттери бүгүн МГУнун, Колумбиянын профессорлорунун түздөн-түз сабак алган мүмкүнчүлүк түзүп берип атышпайбы. Ушул жагынан алып көрсөңүз, көрдүңүзбү, алдыда турган мүмкүнчүлүктөр чоң. Эртеңки күнү каалайбызбы, каалабайбызбы, дүйнөдө билесиздер, Бириккен Улуттар Уюмунун атайын өнүгүү боюнча 16 концепция иштеп чыккан. Ошол концепциянын бир концепциясы билим берүүгө арналганда, билим берүү 2030-тан кийин каалайбызбы, каалабайбызбы, баары бир бул узактан жанагы онлайн форматка өтөт. Ага чейинки изилдөөлөр көрсөтүп турат, баягы салттуу билим берүүнү да карманганга аракет жасайбыз. Бирок ошол эле учурда биз пандемия болбогон шартта дагы баары бир маалыматтарыбызды электрондоштурууга жана онлайн берүүгө даяр болушубуз керек. Сапат жагына келгенде сиз айткандай эң чоң мүчүлүштүк эмне болуп жатат? Кыргызстандын экономикасына байланыштуу, өзүбүздөгү жашоо шартка байланыштуу бул билим берүүнү онлайн толук ишке ашпай жатат. Эмнеге? Эң жөнөкөй мисал, райондордун борборлорунда, региондордо, айыл жерлеринде интернеттин тарткан өлчөгү абдан төмөн. Мисалы ошол эле билим берүүдө берип жаткан ошол таблицаларды, ошол графиктерди, ошол презентацияларды, ошол мугалимдер, байкуштар эптеп даярдап, алар дагы кантип онлайн сабакка түшүш керек экени жөнүндө түшүнүк жок болчу да. Туурабы? Ошол мугалимдер кантип компьютерге ошол маалыматтарды улайт, презентацияны онлайн кантип жасайт, канча процент мугалим билет бүгүнкү күнү. Мына ошону берип жатканда көрүп жатабыз, интернеттин жакшы тартпагандыгынан улам эмне болуп жатат? Бул билим берүү ишке ашып атат деген баягы кечирип коюңуздар, Советтер Союзунун убагындагы галочка үчүн жасалган иштей келип жатат да көп жерде. Шаар жерлеринде бир аз жакшы болушу мүмкүн, баягы интернет жакшы тартып, үйлөрдө модем болушу мүмкүн, шарт түзүлгөн болушу мүмкүн. Бирок айыл жеринде мен өзүмдүн тууган уругуман тияк бияктан билем, бул шарт кыйын. Бир эле учурда карап көрүңүз, мисалы бир үйдө кыргыздарда ашып кетсе бир компьютер бар же жок. Компьютер болгондо бир үйдө айыл жеринде 3 бала, 4 бала бүгүн мектепке барат. Кимиси кайсыл учурда кайсыл онлайн сабакта окуйт ошондо. Телефондон кирсин дейт. Айтып атам сизге, телефондон бүгүнкү күнү айыл жеринде 3G менен тартат, бирок 3G эч качан баягы жүрүп жаткан видеону же презентацияны толук ачып сүрөттөрдү чагылдырбай жатат да. Көрүп жатасызбы? Андан кийин ар бир үйдө планшет менен камсыздоо маселеси боюнча алып көрүңүз. Мына Кыргызстанда 1.400.000 окуучу бар, мектеп окуучусу. Бул налевойдон 11ге чейин окуган балдардын саны. Эми ошолордун ичинен бүгүнкү күнү чын эле колуңузду жүрөгүңүзгө коюп ойлонсоңуз, балким ошонун 200.000 компьютер же планшет бар. Мындайча айтканда 90%, 80% балдар бизде компьютер менен, планшет менен камсыз болгон эмес, кими телефондон, кими телевизорду карап отурат. Телевизордо уюштуруу жагын карап көрүңүз, Мега 24 портал аркылуу приложение жазадык дейт. Бул приложение ар бир балага баягы жеткиликтүү болбой жаткандыгы маселе болуп жатат. Экинчиден, телеканалдар аркылуу сабакты уюштуруп жатышат. Мисалы Баластанда 1-ден 4кө чейин, ЛТРдин илим долбоору боюнча 5-тен 11ге чейинки балдардын мазмуну ошол жерден берилип жатат. Бул жоктон көрө жогору, биз салыштырмалуу Орто Азияда кээ бир мамлекеттерге караганда туура жакшы кадам жасап алдык. Бирок ичинде окутуп жаткан мазмун бүгүнкү күнү эч кандай шартка жооп бербейт. Жана биз биринчиден айыл жерлериндеги мектептерди жана интернетти чечмейинче, аларды техникалык жабдыктар менен камсыздамайынча онлайн окутуунун сапаты жөнүндө Кыргызстанда сөз кылуу болбойт. Алмаз агай, бул Алмаз мырза как раз дал ошол социалдык маселеге да өттү да. Эми билимге бул социалдык адамдын абалы өтө чоң таасир этет да. Мына кыргыздар биз мындай көп балалуу үй бүлөлөрдөн куралабыз да. Ушундай суроолор, мына мен дагы айылга барып келдим 3 күн мурун. Ошол бир үйдө 2 адамда, 2 окуучуда, эгерде бир үйдө 4 же 5 мектепте окуса, компьютер жок, планшет жок, бирок телефон, смартфон менен бир экөөдө бар да. Талаш же бирөөдө бар. Ушул жагынан аябай чоң көйгөй болуп атпайбы? Эми мындай да, мен башында айтпадым, бул айла жок. Айла жок, башка вариант жок. Эми пандемия ушундай келет деп ким ойлоду? Туурабы? Биз билим тармагы эмес, саламаттык сактообуз деле даяр эмес болчу. Туурабы? Биздин жүрүм түрүмүбүз даяр эмес болчу. Тойго барыбыз келчү. Туурабы? То есть башкача айтканда, пандемия мындай силкип койду да баарыбызды.
дагы жакшы, мына Алмаз терс жактарын айтып атат. Албетте баягы мен макул элемин. Бирок мындай реалист болсок, министрлик деле, министрликтин кызматкерлери деле, башка баягы агайлар чогулуп иштешкен айтишниктер кошулду. Эми 4-5 айда бир топ иш жазылды. Жүздөгөн, миңдеген видео лекциялар жазылды. Жанагы каналды эптеп ачышты, жанагы предложенияны жазашты. Эми жата беребизби? Эмне кылалы? Интернет жок болсо деп жата берсек, андан да жаман болмок. Ошон үчүн албетте баягы мындай живой баарлашуу сабактан өтөрү жок, өзгөчө башталгыч класстарга. Жогорку окуу жылдар жана мен айтканда. Анан эң дагы бир сиз жакшы айтып кеттиңиз, жана социалдык жагы деп. Бул ата-эненин ролу да башка болуп атпайбы азыр? Мурун мектепке жиберип койчу, мектептен окуп атабы, окубай атабы, иши жок. Азыр айда жок. Балам эмне сабагың кирип атат? Кайсы китеп менен, окуу китеби менен агайың эмне берди эле деп койт кызыга башташты да. Башкача айтканда баягы турмуштагы ар бир нерседей мунун жакшы жагы да бар экен, начар жагы да бар экен. Эми бизде бир башка вариант болсо, мисалы, мындай жай турмуш болсо, пандемия жок болсо, анда мектепке барып окугандан. Анан Алмаз мырзанын дагы бир жагына көңүл бурушубуз керек. Эмне мисалы мектептен окуусу пандемияга чейин укмуш беле. Мазмуну, сапаты, ошол эле проблема эми онлайн көчтү да. Айла жок. Ошон үчүн жанагы мугалимдердин даярдыгы, вообще эле негизи мугалимдерди биз кантип даярдап атабыз? Мен ушуну көп жаздым, Фейсбукка жаздым, эч ким көңүл бурбагандан кийин жазбай да калдым. Азыр мугалимге негизи бюджеттин орундар, жана жылына 5000 орун бөлүнүп атпайбы? Ошолордун бир жаңылбасам бир 70% ошо мугалимдердин бюджеттик орундар. Аяка ким барып атат? Ушуну бир анализдеп көргүлөчү. Эң начар бүткөндөр барып атпайбы? 110, 111, но азыр кичине көбөйүп калды деп атат. Башкача айтканда, мектепти араң бүткөндөр мугалимдик адистикке барып атат. Анан жаман мектепти бүтүргөн баладан жакшы студенттер көп чыкпайт. Менин тажрыйбамда көрсөткөндөй. Анан эптеп мектепти бүткөн бала эптеп окуйт, эптеп бүтөт, анан ошо анан кайра келип атпайбы мектепке. Биз 30 жылдын ичинде, эгемендүүлүктүн жылдын ичинде ушул айланпаны бир 5-6 жолу айлантык да. Азыр ушундай бир система болот. Чанда гана бир кайсы бир чоң мектептерде, болгондо да частный мектептерде, же болбосо энтузиаст мугалимдер да бар, конечно. Бирок негизги биз мугалимдерди даярдоо системасын башкага чакырышыбыз керек, менин оюмча. Маселенин өзөгү менин оюмча ушул жерде жатат. Мен айтчумун, мисалы мына тарыхчы мугалим болом дейт. Бир кыз мисалы. Педагогика адистикте көбүнчө кыздар барат. Мен дагы 2 университеттин ректору болуп иштеп көрдүм, билем. Анан мага келиптир, мисалы 2-нчи курска барганда уже тарыхчы болоюн деген уже ал көрдү да. Эми 17 жаштагы кыз чын эле мугалим болом деген бул адистикти тандоо да. Эми 17 жаштагы кыз кантип тандайт? Анан 2 жыл окугандан кийин уже баягы мугалим болгусу келбей калат. Бирок анын башка жолу жок. Аны эптеп бүтүрөбүз. Мен канча жолу агай дейт, мугалим болгум келбей атат, анан үйүмө барып апама айтсам, апам урушту дейт, сага контракт акчаны кайдан табам, бюджет окутасың, башымды ортпа бүт дейт. Анан ал кыз байкуш сүйрөлүп бүтөт. Ал уже 3 жыл мурун эле чечкен мугалим болбосун. Эптеп бүтөт. Дипломду алат. Анан бюджет бүткөндө сөзсүз иштеш керек. Анан ал баягы мойнунан байланган итте болуп мектепке барат байкуш. Эми баары эле андай эмес, албетте, мен айтып аткандай. Бирок негизги ошо системаны башкача кылышыбыз керекпи дейм да. Ойлонуш керек. Бул нерсе бар да, бул бар нерсе. Азыркы факт да. Анан кийин мен ойлойм да, мисалы биздики педагогикалык адистик деп коебуз, мисалы физика мугалими, химия мугалими, биология мугалими деп коебуз да. Ал 4 жылда бакалаврда. Менин жеке пикиримде азыр университеттердин деңгээли деле ошол. Жыйынтыгында эмне болуп атат? Ал же биолог эмес, же мугалим эмес да. Себеби эмне? Себеби биологиялык лабораториялары начар. Жанагы педагогикалык ыкмаларды үйрөтпөйт деле. Ал практикага барат да, ашып кетсе бир 2 сабак берет. Болду. Дневнигин толтурат да, ошо менен бүтөт. Башкача айтканда биз уже 20-30 жылда ошондой, аларда деле мүмкүн күнөө жок.
Система ошондой болуп атпайбы? Анан же биолог эмес, же мугалим эмес киши анан кийин мектепке барып же сабак бергендин тажрыйбасы жок. Же биологияны жакшы билбейт байкуш. Анан биз айтып атпайбызбы, сууга салып ийгенде эле, билбейм, мынча саат бөлүндү сага, биологияны бүтүп келиптирсиң, айдан бересиң дейт. Болду мына. Анан ал байкуш бутуна тургуча 5 жыл өтөт. 5 жылда ошончо балага сабак берди да ал байкуш. Мүмкүн 5 жылдан кийин жакшы мугалим болуп кетет. Ошон үчүн мен сунуш кылгам. Мүмкүн бир 3 жылдык бакалавриат ачып туруп, мисалы чисто эле биологдор даярдачы, химикти, тарыхты, башка эчтекени окутпаш керек. Биологиянын немеси толтура да ичинде, зоологиясы бар, башкасы бар. Анан ошол биологмун деген бакалаврды бүткөн диплом менен кызды же уланды, анан мугалим болом десе, анан магистратурага жибериш керек 1 жылга. Ал уже биолог. Анан ошол биологдон анан биолог мугалими кылыш керекпи деп ойлойм да. Мүмкүн мен туура эмес сунуш кылып атам, бирок көп сунуштун бири да. Мүмкүн ошондой кылсак бир жакшыраак мугалимдер чыгабы, билбейм. Бирок азыркы система мындай бир сапаттуу мугалимдерди даярдашка багытталган эмес, менин оюмча. Алмаз мырза, агай аябай жакшы сөздү баштады. Мына мен өзүм элестетип отурдум да, турмушта көрүп аткан ушундай экинчи курстан кийин айныган, биринчи курстан айныган мен бул кесип жакпайт экен, мен ойлонбой эле тапшырыптырмын, же мени ата энем зордоп эле тапшыртып койду эле, эмне кылсам болот деген ошол өспүрүмдөрдү мен көп эле көргөм да, студенттерди. Эми ошону айтып отурсам, мына азыр керексиз предметтер боюнчачы, мына мен деле экономфакты окудум да. Экономфакты окуганда бизге тарых кирчи, география кирчи, экономическая география деп коет. Чет тил кирчи, орус тил, англис тил, физкультура, ушулар кирчи да. Мына азыр айтып отурсам, мен ошону эстеп отурам да. Ошон үчүн баягы балким бизге ошо бир ушул экономфак болгондон кийин экономикага тиешелүү түздөн түз предметтер кирсе, ушул жагына сиз эл аралык практиканы көрүп жүрөсүз да, кандай ушул жагы? Бул жагынан жакшы проблемага баягы көрсөттүңүздөр. Карап көрсөңүздөр, Кыргызстанда госкомпонент деп коебуз, мамлекеттик компоненттерди окутуу бул жогорку окуу жайларда дээрлик 60%га, пайызга жакын мамлекеттик компоненттер да. Анын ичинде сиздер айткандай тийиштиги бар же жок сабактардын баары тең окутула берет. Баягы тоталитардык жаттама система менен мурдагы баягы система калып кеткен да. Анан эми карап көрсөңүздөр, ошо 40%-ин тегерегинде өзүнүн спец сабактарын окуйт. Ал жерде да тандоо укугу жок, тандоо деп жазылган менен дагы эле университет кайсыл сабактарды койсо, ошону тандоо катары окуйт да. Ошондуктан бизде студенттер өз алдынча баягы тандап, чечип, мындай бир поводко баруу деген жагы дагы жакшы өнүкпөй калат студенттер да. А госкомпоненттерди алып көрсөңүздөр, агай айткандай, биз ошону биринчи, экинчи курстан беребиз, негизги основной эмен нагрузка ошол жерде да, госкомпоненттер. Анан студент келгенде 2 жылда эле баягы сүйүп келсе деле, 2 жылда баягы айныганын себеби да ошол жерде да. Анткени өзүнүн специ жөнүндө эч кандай баягы сабактар аз же жетишерлик эмес. Ошонун эсебинен студент тиешеси жок эле сабактарды окуй берип уже тажай баштайт университетте. Эң жөнөкөй мисалын айтып көрөлү. Мына жогоруда айттык, Кыргызстанда 4 сабак госкомпонент катары киргизилген. Мисалы география сабагы бар. Сиз айткандай экономисттерге дагы, юристтерге дагы, медиктерге дагы, милицияга барам деген баары тең географиядан эме берет. Гос экзамен берет. А бул болсо жогорку кеңеште кээ бир депутаттар деле географтардын биздеги бир лоббиси кыйнап атып эле ошону сунуштап эле өткөртүрүп койгон проект. Муну мен жакшы билем, баягы ошол тармакта иштеген киши катары. Анан элестетип көрсөңүз, кимдин үнү катуу чыкса эле 3-5 депутатты ошол жака жетелеп алып эле макулдатып, анан билим берүүнүн ичин ушинтип буза берсек, мына көрүп атасыздар, канчалаган нагрузка, канчалаган баягы биздин мотивациябызды бузуп атат бул нерселер. Ошол эле учурда алып көрөлү манасоведение сабагы. Манасты биз сүйүшүбүз керек, аздектешибиз керек, муну башкача баягы сүйдүрүп үйрөтүшүбүз керек да. Эми эң жөнөкөй мисал берейин сизге. Кыргызстанда мисалы билим берүүнү бир экономикада бир туризмде бир кластер катары карасак деп өкмөттүн стратегиясына киргизгенбиз.
Бул эмнеге дегени, анткени Кыргызстанда коом демократиялык коом, сырт баягы Бишкекте, шаарларыбызда социалдык абал салыштырмалуу Орто Азияда жаман эмес. Андыктан бизге Орто Азиядан, бул жакынкы чыгыштан бизге келип, мисалы Пакистан, Индия тияктан көрүп атасыздар, биз азыр 20 миң ашуун студент Кыргызстандан билим алып атышат. Булардын Кыргыз экономикасына кошкон салымы 200 миллион долларын тегерен обороту бар бир жылда. Булардын төлөгөн акчасы, биякта жашаганы, кеткени дегендей. Эми ошондой биз экономикада билим берүүнү бир приоритет катары карай турган болсок, өзүңүз элестеткөнүңүз, эми болгону 130 миң студент болсо, анын 30 миңи чет элдик студенттер болсо, 20-30 аларга биз манасоведенияны госкомпонент катары окутуп жатабыз. Эми элестетип көргүлө, бир индуска, пакистандыкка Манастын эмне кереги бар? Манасты ал бир жакшы конференцияда, бир жакшы ачык сабакта, эл аралык бир илимий иште таанып, ошол жерде Манас жөнүндө жакшы бир документалдык фильм көрсөтүп турабы, бир Манасты айттырып көрүп, мына Манасыбыз ушул деп койсоң, ал Манасты таанып сүйүп кетет эле да. Ал киши келет, өзү медицинаны окуп атат, манасоведениядан госкомпоненттен экзамен тапшырыш керек, ал баары түшүнбөйт Манас эмне жөнүндө жүрүп атканын, биринчиден турабы, аны философиясын кантип бересиң ага. Анан эмне болуп атат, ошол жерде ал зачеттун экзаменин коррупциялык жол менен чечип атат. Мына көрүп атасызбы, биз Манасты сүйбөй эле кайра күйдүртүп атабыз бул жерде. Ошон үчүн биз жана жогорудагы белгилегендей, баягы өзүнүн специне тийишсиз болгон сабактардын санын өтө азайтып, жогорку окуу жайларга академиялык эркиндик берип, анан баягы сапаттуу кадрдын чыгышы, рынокко жооп бере турган бүтүрүүчүлөрдү даярдоону ойлонбосок, бул көрүп атасыздар, жана агай жакшы айтып, пандемияда биз саламаттыкты сактоо кризиске отурганын көрдүк да. Ошол эле нерсе билим берүүдө да бар деп мен толук айта алам. Анткени билим берүүдөгү баягы жыйынтыктар, натыйжалары кеч убакытта билингендиктен биз азыр муну сезбей жатабыз. Бирок азыр биз окутуп жаткан мазмун дүйнөлүк тенденцияга жооп бербейт. Биздин бүтүрүүчүлөр өзүбүздүн ички рыноктун шарттарына жооп бербейт. Эң жөнөкөй мисалы профтех образование башталгыч боюнча 130 биз кесипти окутабыз, Кыргызстанда билим иштөө социалдык эмгек министрлигинде 430 кесип аныкталган Кыргызстанга керектүү деп. Мына 3/1 бар, 3/2 окутпайбыз. 3/1 кандай сапат менен окутабыз деген суроо турат. Көрдүңүзбү? Бизде мындайча айтканда мамлекетте жалпы бир гана билим берүү министрлиги эмес, бул жерде экономика министрлиги, башка тийиштүү ведомстволор өкмөттүк деңгээлде кайра бул саясатты аныктабасак, жана айткандай биз ошол окутуп жаткан концепциябыз туура эмес жолдо кете берет. Анан дагы бир бул жерде мектепти жаңы бүтүп, жогорку окуу жайына тапшырган студенттердин а дегенде эле мындай настроениясынын, маанайынын бузулушун мен мындай байкап жүрөм да. Себеби ошол булар мектепти бүтүп келип бир заңгыраган окуу жайда, жогорку окуу жайда окууну элестетип келишет экен да. Анан келгенде биздеги окуу жайлардын сырткы көрүнүшү, ички материалдык техникалык базасы абдан начар да, аркада калган. Жөн эле эшик терезеден баштап ички окуу куралдарына чейин да. Анан алар келип эле айтат, мен бир кычыраган университетте окуйм десем, бул мектеп биздин мектептен начар го бул университет дейт. Ушул дагы чоң таасир этет экен да, келгенде эле шагысынып. Мындай өзүңүз билесиз, биз Американы айтпайлы, өнүккөн Европаны айтпайлы, бирок коңшу мамлекеттерде деле мындай ушул жагына өтө чоң көңүл буруп, университеттерди, жаңы университеттерди куруп атат, жаңы институттарды куруп атат, же болбосо эскини заманбап реконструкция кылып атат. Ушул жагынан бизде такыр көңүл бурулбай атпайбы? Эми баягы көңүл бурулбай атат деп деле айта албайм. Себеби мисалы 10 жыл мурунку университеттер менен даже сиз айткан жанагы ички комфорт деп коелучу. Азыр сонун эле университеттер бар. Мамлекеттик университеттерден деле бир топ жакшы компьютерный лабораторияларын жасап алган, библиотекалары бар университеттер деле бар. Албетте эми жанагы сиз айткан баягы айылдан бүткөн балдардын баягы ой жүгүртүүсү да баягы күткөн нерсеси. Албетте баарыныкы андай эмес, бирок эми буга эми себептер көп. Себептер көп. Жана Алмаз мырза айтпадыбы, академиялык эркиндик бериш керек университетке деп. Академиялык эркиндик акырындап берилди. Аны биз жашай албайбыз. Мисалы азыр биз баягы министрлик эле стандарттар менен эле мындай эле муунтуп эле атат дегенден алсын. Себеби мындай эркиндик да бар. Бирок университеттерде тилекке каршы финансылык
экономикалык эркиндик жок болуп атат. Тапкан акчасынын баары казначействодон өтүш керек. Ар бир нерсени мисалы тендер аркылуу өткөрүш керек. Эми мындай угулганда жакшыраак болот. Конечно, коррупция болбосун тигүү депчи. Бирок мисалы бир дагы университеттин, мамлекеттик университеттин жетекчиси өз алдынча бир нерсени бияка эметип, могу перспективный болгондо деп чече албайт. Түшүнүп атасызбы? Мыйзамдар өзгөчө жана бюджеттик кодекс дегенди кабыл алгандан кийин азыр жалаң эле университеттер эмес, вообще эле бюджеттик мекемелер кыймылдай албай калыптыр. Мен ушуга көп көңүл бурбай жүрүптүрмүн. Мына жакында мындай тереңирээк кирип көрсөк, ал жерде мындай шаг влево, шаг вправо өлөсүң экен да. Эми мындай да өзү ошол коллектив иштеп таап атат акчаны. Анан кийин бияка жиберели, же болбосо тияка жиберели дегенде обязательно сен планга киргизип, анан өзү тапкан акча сразу эле мамлекеттик акча болуп калып атпайбы? Бюджеттик акча болуп калып атат да. Жана атайын каражат деп атпайсызбы? Контракттан түшкөн акча түшүп бүткөндөн кийин бүт ал уже мамлекеттик акчага айланып калат. Анан счетный палатасы текшерет, Финполу текшерет, тигинси текшерет, мунусу текшерет. Ушинтип атып эле анан кийин андан көрө койчу атасың көрө, андан көрө жөн эле коелучу дейсиң да. Ушу сыяктуу кичинекей маселеден пайда болгон чоң мындай көйгөйлөр чыга берет экен да. Эми агай ушул жерде кыргызда жакшы сөз бар да, бала ыйлабаса эмчек кайдан дегенчи. Мына сиз мындай көрүп билип турасыз, элдин арасынан чыккан жетекчи мыкты тажрыйбаңыз бар. Ушул көйгөйдү негедир кичине мамлекетке баягы сиз ректор катары мындай коргоп атасыз да. Чынында чөйрө бул талкаланып эле калган билим берүү системасы делечи. Мына ушул медицина тармагынан 5 метр да. Бул жактагы кемчиликтер аябай чоң. Бирок ушул нерсени сиз тескерисинче айтып деп жогото турган эч нерсеңиз жок. Бир эмес 2 жолу ректор болдуңуз. Коркпой эле айтпайсызбы? Ачык эле проблемалардын чоң экенин сиз айтпасаңыз ким айтат дегендей да. Мисалы талкаланып калды дегенге мен макул эмесмин. Талкаланган жок. Тескерисинче өнүгүп атат. Бирок жок. Азыр 10 жыл мурунку мектеп, азыркы мектеп асман менен жер. Муну признавать этиш керек. Башка маселе биз азыр ким менен салыштырып атабыз? Мына Европа менен салыштырып атабыз. Жок, ал жак менен салыштырып, коңшу өлкөлөр менен салыштырып атабыз. Коңшу өлкөлөрдөн мисалы Казакстандын мектептери, Казакстандын укмуш университеттери бар. Назарбаев университети мисалы. Бирок биздикинде эле областтык борборлордо биздикинде эле проблемалары бар университеттер бар. Мен өзүм Казак университетин бүтүргөн кишимин. Башкача айтканда биз Орто Азиянын деңгээлинде деле талкананып калдык, өлүп калдык дегенден алысмын мен. Мен коргогум келген жок, мен реальный нерсени айтып атам. Болгонун. Алмаз мырза, сиз ушу макулсузбу агай менен? Мен талкаланып деген жок, мен такыл кыйрап калды эмес, эми өсүү жок дегенди айтып атам. Жок, сиз талкаланып деген сөздү колдондуңуз. Колдондум, бирок талкаланган жактар бар да. Жок, эми бардык болбосо да кээ бир учурда бар. Билим берүү тармагы чынын айтканда эгемендүүлүктөн бул күнгө чейин энтузиасттар баягы жакшы салттуу билим берүүнү сактап калды. Маселе иштеп жаткан адамдардын баягы жасап жаткан камкордугунда эмес. Маселе ошонун ичин баягы мозговой эме керек болуп атат да. Ошо берип жаткан мазмунду кайра алмаштырып, ошол эле иштеп жаткан кадрларды бир деңгээл өйдө көтөрүп, кайра жаңы баягы мазмунду бериш керек болуп атат. Айтайын дегенде, мисалы бир мурунку министрдин чуулганды кетишинде себеп болгон мисалы Моронун китептери 1970-жылдардагы Россияда СССРде чыккан китеп. Эми ал китепти кайра алып келип 60 жылдан кийин кыргыз билим берүү системасына кайра адаптация алып киргизебиз деп жатышат. Биз жаңылыкты келечектен истебейт, илгеркилерден кайра чукуп келип кайра кошуп атканыбыз болуп жатат да. Ошондуктан биз окутуп жаткан билим берүүнүн мазмуну жаңыртылбагандыгы үчүн, бая дүйнөдөгү экономикалык саясий өсүштөр эске алынып кайра жаңыланбагандыгы үчүн биздин бүтүрүүчүлөр ошо рынокко жооп бербей калып атат да. Маселе ушул жерде болуп жатат да. Мугалимдерди дагы эмнени окутат? Маселе мындай да, эң билим берүүдө көйгөйлүү 3 маселе деп мен эсептейм, бая айт десе. Биринчи маселе эмне? Биринчи билим берүүнүн мазмунун жаңылаш керек. Экинчи маселе эмне? Ошо мазмунга жараша ал мазмунду каякта үйрөтөсүң? Ошо площадка болчу материалдык техникалык базаны ошол мазмунуң менен байланыштырып түзүшүң керек. Андан кийин ошону ким берет?
анын мугалим педагогдор аларды даярдоо жана аларды кайра иштеп жаткан бүгүнкү күнү эле педагогдорду кайра квалификациядан өткөрүп жаңы мазмунду жаңы техникалык базанын негизинде кантип жеткиребизди чечсек мына 3 негизги жол мына билим берүү ушул жактан оңолот эле. Мен бир нерсени айтам да агай. Мына баарыбыз эле жашыбыз Аллах өмүр берсе 70-80ге чыкканды бардык эле пенде биз да каалайбыз да. Бирок мен ушул көйгөйдүн бири билим берүүдөгү мына жогорку окуу жайларында көпчүлүк окутуучулар 70-тен ашып калган 80-нин ортосундагы профессорлор да жок эмес да. Бирок алардын бирин экини гана мындай бир баалуу болбосо көпчүлүгүнүн кулагы укпайт, көзү көрбөйт, ден соолугу начар, мындай сабакка ошо окуучуларга заманбап технология менен же заманбап бир учурдун баягы өнүккөн жагдайы менен сиз айткандай квалификациясын көтөрүш мүмкүн эмес да. Мына эски методика, советтик методика менен ошол докторлор, профессорлор сабак берип жүрүшөт да. Ал мен өзүм көрүп мындай угуп эле жүрөм. Студенттер менен анын ортосунда байланыштын айырмасы өтө алыс. Ал таптакыр башка мейкиндиктен көрөт, студент башка мейкиндикти карайт. Өтө чоң да, кыйын болуп атат ушул жагы. Мен ошол моментти да кандай кылып чечебиз биз? Жогоруда белгилегендей, азыр менин да көз карашым ушул сын пикир жагынан айтканда, мугалимдер 20-30 жыл мурун өздөрү балким студент кезинде колдонгон конспекттерин ачып кайра ошо конспекттен диктовать этип конспект жаздырган лекцияларды өтүп жатышат да. Бүгүнкү талап таптакыр башка. Алмаз агай айтты, бүгүн мугалимди угуп да кереги жок. Ал маалыматты интернеттен тапсаң, андан 1000 эсесин жакшы таап аласың. Маселе бүгүнкү мугалим бир менеджер сыяктуу болуш керек да. Ошол билимди кантип алабыз, кантип колдонобуз, колдонсок эмне чыгат натыйжада, ушуну көрсөтүү боюнча мугалим мындайча айтканда өзүн трансформация кылбаса, бүгүн талапка эски мугалим жана түшүнүктөгүлөр жооп бербей калат. Экинчиден, биз билим берүү тармагында оптимизация дегенде баягы кыскартып салуу эмес. Биз билим берүү тармагыбызды өзүбүздүн жергиликтүү экономикабызга, маданиятыбызга, салт санаабызга, баягы моралдык баалуулуктарыбызга жараша кайра жаңы концепциябызды жазышыбыз керек. Мисалы, бизде азыр Кыргызстанда илимде приоритет катары илим департаменти 16 тармакты жазып коюптур. Ал тармакта Кыргызстанда итак иштеп жаткан бардык тармак кирген да. Андай приоритет болбойт да. Кыргызстан мисалы тоолуу баландай өлкө болсо, тоолуу баландай өлкөнүн мисалы айыл чарба экономикасы мисалы приоритет. Ушул сыяктуу точный болгон баягы спецификалык тармактарды белгилеп алып, анан окутуп жаткан бөлүмдөрүбүз дагы 10 жылдан кийин, 20 жылдан кийин, 30 жылдан кийин дүйнөгө кандай кадрлар жана канча санда керек болот муну аныктап, ошого жараша биз факультеттерди, бөлүмдөрдү жоюп же ачышыбыз керек эле да. А бизде азыр эмне болуп жатат? Баарыбыз тең эле массалык түрдө университеттер эмне бөлүмдү ачса эле ошол жака барып окуп атабыз. А бизде балким эртеңки күнү 10 жылдан кийин Кыргызстанга абадай суудай керек болгон бөлүмдөрдү ачпай жаткандарбыз. Ушул жагын ойлонуш керек болуп жатат да. Маселенин баары мектепте. Жогорку окуу жайда өзүнүн көйгөйү бар, сиз айткан проблема да бар. Бирок сиз айткан проблема билим тармагында деле эмес, башка тармактарда деле ошондой. Кулак укпаган врачтар деле бар. Туура, бардыгында бар. Бул эми бул башка маселе. Бул багы муундардын алмашып турганы деген проблема да. Бул бир. Анан эми мына Алмаз мырза айткан жанагы материалдык техникалык база деп атабыз, Албетте, сонун лабораториялар болсо, мощный интернет болсо мектепте. Ким каршы? Бирок мамлекеттин мүмкүнчүлүгү ошого барбы? Жок. Ачык айтышыбыз керек. Жөн эле баягы кыялдана берген эчтеке чыкпайт да. Экинчиден, мазмунун жасасак болобу? Жасасак болот. Ал кичине экинчи маселе даже. Эң чоң проблема биз жана мугалимдерди даярдыкта болуп атпайбы маселе? Мен жана ситуацияны түшүндүрбөдүм. Эгер биз уже мына быйылкы кирген эптеп 10-ду бүткөн балдардын көбү кирди азыр педагогика адистигине. Себеби бюджет ошол жакта. Баарын эле контракт төлөөнгө мүмкүнчүлүгү жок. Эми ошолор 4 жылдан кийин мектепке барат. Эми ушуну сындырбайлыбы? Башкача кылбайлыбы? То есть биз анан мисалы билим тармагынын бир консервативдик жери бар да. Муну дүйнө жүзү эксперттердин баары белгилеп келет. Консерватив деген нерсе эмне? Аны мисалы бүгүн киргизсең, эртең эффект бербейт ал. Мектепке 1-класска өзгөрүү кирсең, ал 10 жылдан кийин берет эффект.
10 жылда бизде 3 өкмөт алмашып кетип атпайбы? Туура айтасыз. Туурабы? То есть бул мындай бир комплексно ойлонушубуз керек да. Рахмат. Мисалы чай бергенде жакшы болду дейт. Ден соолугу сонун болуп калды дейт. Баягы эми аны ким өлчөп атат аны? Ким өлчөш керек? Аны и студенттердики деле ошо да. Мисалы биринчи курска өзгөртүү киргизсең, ал 4 жылдан кийин гана бир нет ошону туура мүмкүн ката болуп калды. Рахмат. Урматтуу коноктор, бизге бөлүнгөн убакыт бат эле өтүп кетти. Эми темабыз кызыганда. Мен ойлойм, бул темага биз дайым кайрылып турушубуз керек. Тез бул аябай кызыктуу жана маанилүү тема. Жакшы аңгеме дүкөнүн куруп бердиңиздер. Урматтуу көрүүчүлөр. Мен бир нерсе кошуп кетейинчи, кечирип коесуң, ушуну айтайын деп. Маселе мына күчтүү кадрлар мектепке барыш керек болуп атпайбы? Биринчи башталгыч класстарга, анан орто мектепке. Зарплатасы $1000 кылып койгулачы. Ошондо конкурс болот. Жана педагогика статус ансыз анан эмнеге барам мен? Эмнеге барам 10 000 сом зарплаталарымды билсем? Бул бир эле мына мисалы башталгыч класстардыкын азыр мына башталгыч класстардын мугалимдеринен эми экономиканын көлөмүнө жараша биринчи башталгыч класстардан баштайлычы. Башталгыч класстардын баары 50 000 сом деп койгулачы. Конкурс болот турчу. Эми рахмат, сиз мага айтып атасыз, кылып койгулачы. Колдон келсе мен $2000, $100 000 сом айлык кылып бермекмин. Бирок ал маселе өлкөнүн экономикасына көз каранды, бүгүнкү бийликке көз каранды. Сөзсүз түрдө мугалимдин статусун көтөрүш үчүн, анын баалуулугун, баркын көтөрүш үчүн болбоду дегенде бүгүнкү шартта 50 000 сом айлык алыш керек. Туура. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен биздин кезектеги көрсөтүүбүз соңуна чыкты. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.